Катуу жааган жаан Ош аэропортунун шыбынын кулашына алып келди. Жамгырдан кийинки абал боюнча видеолор бир күн мурун социалдык тармактарда пайда болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалыматка ылайык, суунун басымынан аэровокзал комплексинин шыбы бир нече жеринен кулап түшкөн. Ошондой эле мөндүр аралаш нөшөрлөгөн жаандан улам күтүү залындагы суу каптаган. Өз учагын күтүп отурган жарандар каттамдары кечигип жатканын билдиришкен. Весь потолок аэропорта прорвало к чертовой дивизии. Кто его строил, хрен пойми. Все уже. Потолок уже по швам идет. Жаандан кийин аэропорттун ичинде гана эмес, сыртында дагы абал начар болчу. Жамгыр менен мөндүр аралаш катуу шамал имараттагы сырткы инфраструктурасына дагы зыян келтирген. Учурда тиешелүү кызматтардын адистери тарабынан негизги кесепеттер жоюлуп, бардык каттамдар график боюнча аткарылууда. Буга чейин, биз келгенге чейин, бул аэропорт 18-жылы госприемка болуп, жумушка алынып, башында булар расширение деп эмелинган, андан кийин реконструкция деп курулган. Чындыгында ал жерде бана көз боймочулук менен иш бүткөн. Аэровокзал болуп калган. Сырттан көргөн адамга чындыгында бар, жакшылык аэропорт экен, коз болуп калыптыр деген эле сөз. Ичине киргенде ал аэропорт бул эски эле, мунуку 74-жылкы курулган аэропортту ушул сыртынан каптап, аза материалдар менен жаап, зал тартып коюшкан да. Ош аба майданынын шыбы эмне себептен урап түшкөнүн жумушчу комиссия иликтеп чыгат. Ал эми башкы прокуратура курулган имараттын долбоорго шайкештигин жана ал кандай шартта кабыл алынганын иликтей баштады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме аэропорттун шыбы ураган имаратын кайсы компания салганы тергөөдө аныкталарын кошумчалады. Belgilenген факты боюнча Кыргыз транспорттук прокуратурасы текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Текшерүүдө зыянга алып келген фактынын келип чыгуу себептери, аэропортту реконструкциялоо долбоору, аткарылган жумуштун долбоорго шайкештиги, курулган объект кандайча кабыл алганы жана башка жагдайлар каралып, мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Она көп агытпайбы? Жерге барып көрөлчү, эмне болот экен? Катуу жааган жаандан улам Баткен, Жалал-Абад, Ош жана Талас облустарында да сел жүргөн. Сел суусу үйлөрдүн короосун, имараттардын жертөлөсүн каптап, бир көпүрөнү агызып, электр мамычалары жабыркап, жолдорду каптаган учурлар бар. Жамгыр узак деле жааган жок. Ашып барса 1 саатка жетпеди да, жетпеди. Дагы бир 3 мүнөт жааганда, онда эч нерсени айта албайт элек, түшүндүрө албайт элек бул жердечи. Узак деле жааган, бул жерде өзү узак жаабайт. Аз эле жаайт, бирок өтө көп сел келет да. Табигаттын кырсыгы 3 мүнөттүк нерсе, 3 мүнөттүк нерсе. Канчалаган эмелердин тагдырын чечип атат да. Мен ушуга түшүнүгүм эми жетип атат да, мындай айткандачы. Үйлөр сөз камсыздандырыш керек экен да, камсыздандыруу сөзсүз керек экен. Болбосо ушу 3 мүнөттүн ичинде болгон нерсе ушул окуя. Канча азыр эмелерге кирди да. Бүгүнкү күндө нөшөрлөгөн жаандан кийин каптаган селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүүдө. Жумушка 500гө жакын куткаруучу тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргенине караганда селден эч ким жаракат алган жок. Бүгүнкү күндө сел жүргөн жерлердин бардыгында биздин жериндеги территориалдык аймактык биздин башкармалыктарыбыз бар, бөлүмдөрүбүз бар. Ошо жеринде биздин куткаруучулар иш алып барууда. Жараны коргонуу кызматтары менен чогуу жана жараны коргонуу комиссиясы менен чогуу биргеликте иш алып барууда. Бүгүнкү күндө бардык ошо сел жүргөн жерлерде каптаган айыл чарба жерлери, турак жайлар, жолдор, инфраструктуралар бардык такталууда. Жана ушерпти жараны коргонуу комиссиясы актысын түзүп бергенден кийин, анан кийин мынча миллион сом болду или мынча миң сом болду деп туруп, ошол документтин негизинде такталып берилет. Министрлик жыл сайын өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин алдын алуу максатында тийиштүү чараларды көрүп келерин айтат. Элди көчүрүү боюнча кооптуу аймактардан ишти аябай күчөтөбүз. Айыл өкмөттөр участтарды бөлүп берген моменттери бар. Элди бар туруп даже электричествосын кыркып, жолдорду жаап, ошого чейин чараларды көргөнгө чейин мажбур болгон моменттерибиз бар. Биз по плану постоянно бул иш-чараларды жүргүзүп, элди эскертип, жергиликтүү администрациялар менен жаран коргонуу кызматтары менен чогуу иш-чараларды уюштурабыз.
Буга чейин 4 майда Жаандын кесепетинен Сузак районундагы Барпы жана Атабеков айылдарында 654 турак үйдө 10го жакын социалдык мекемелерди сел каптаган. Ошол күндөрү Ош, Жалал-Абад, Нарын, Талас облустарындагы 10 үйлөрдүн короолорун сел каптап, көпүрөлөр бузулуп, айрым жолдор жабылып калган. Президент Садыр Жапаров селден улам өлкө аймагында 10 үй бүлөдөн 1150 адам убактылуу башка жакка көчүрүлгөнүн Facebookка жазып, жабыр тарткандарга жардам көрсөтүлөрүн айткан. Максат Леспеков, Самат Төлөтакунов, 5 канал.